Саламатсыздарбы, урматтуу гүл сүйүүчү айымдар. Бир гортензия гүлүн группасын, каналын көрүп бараткан айымдар, эжелер, сиңдилер, баарыңыздар амансыздарбы? Бул жерде менин метелчатый гортензияларым турат. Ол баягы кичинекей мини парнигим, аябай кичинекей. Бул жерде металлчатый гортензиянын ар кандай сорттору сатуудан калгандар. Анан бул жерге мен бүгүн эмне кылдым? Бүгүн крупнолистный гортензияны алып чыгып, испытанияга ушул жерге бир гүлдү койдум. Кандай болот экен көрөбүз. Вот. Азыр почкалары сонун, аябай жакшынакай. Кайсыл сорт экени бул жазылбай калган. Ошол себептен испытанияга койдум. Кыздар, ушул азыркы маалда эшиктеги температура 7-8 болуп атат. Бунун ичиндеги температура мынакей парник, неотапливаемый парник. Көрүп атасыздар, 11-12 градус ысык турат. Бул аз убакыттан кийин мындан да ысыгыраак болот. Где-то обедтерге барып мындан да ысыйт. Бул жерде полный ошол метелчатый гортензияларым. Анан түндөсү канча болушун кыздар мен билбейм. Ошол себептен бүгүн түнкү температураны да караймын, түндөсү канча болот. А так баары жакшы эле турат. Моундай немелер чыгып калган моундай чөптөр үшүк урбайтат. Значит, бул жерде нормальный температура туруп атат да. Ошол себептен мына гүлдү алып чыктым. Азыр көрөбүз, кийин дагы 2 айдан кийин бул гүлдүн кандай болуп кыштан чыкканын силерге обязательно көрсөтөм. Ошол кыздар, испытание бизде канча температураны көтөрөт, мындай неотапливаемый парниктердин ичине коюп койсок болобу болбойбу, ушуну билиш үчүн мен ушул гүлдү алып чыгып бүгүн койдум. Баарыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Аманчылыкта көрүшүш насип кылсын.